Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуулары, урматтуу Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы толук ыйгарым уктуу элчиси Саид Харази мырза, урматтуу куруучулар, дагы бир жолу сиздердин атыңыздардан, шаардык мэриянын атынан, элдин атынан элчи мырзабызга, Саид Харази мырзага чоң ыраазычылык билдирип койгонго уруксат этиңиздер. Бул спорт комплексти былтыр 19-жылы ушу март айларында, жаз айларында капсула салуу аземин жасаганбыз. Bunun бүтүшү эрте эле болгон, бирок мынау пандемияга байланыштуу элди көп топтобой ушундай убакыт чозулуп калды да. Бүгүн насип экен мына ачылыш аземинде отурабыз. Бул көп жылдан бери калып кеткен проект эле. Анан биз суранып, ушул каралган проект экен, бүтүрүп берсеңиздер деп мына жетекчилер менен сүйлөшүп, элчилер менен сүйлөшүп, ушул проектини кайрадан жандандырып, мына алып келип, жакшынакай кылып бүтүрүп бүгүн тапшырып берип атышат. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, куруучуларга да чоң ыраазычылык билдирем. Ушул жерде келип, канча деген адамдар мына сыртында жардам берип, колунан келген жардамдарын, анча-мынчасы ушул жакшы сөзүн айтып кетип атышты. Элге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул спорт комплексин негизги эле курган максатыбыз ушул сергек жашоого үндө бир эле жаштар эмес, бул жерге келип, Кудай буйруса, мына спорт комплекске биз тапшырма беребиз. Бардык шарттары бар. Аксакалда улуумундагы биздин энелерибиз, апаларыбыз, эже карындаштарыбыз келип бардыгы ушул жерде эс алып, спортко мындай ден соолугун чыңдаса боло турган шарттар түзүлдү да. Мындан аркысы ушул пайдалана турган ушул спорт комитети, спорт школдор жакшы көздүн карегиндей сакташыңар керек. Ага эл дагы жардам бериш керек. Эми өкмөт куруп койду, Иран туугандар куруп берип койду деп эле келип талкалап, же болбосо бут менен кирип алып волейбол, футбол ойнобой, мындан аркысын пайдалана турган биздин өзүбүздүн ишибиз болуш керек да. Биз сиздерге дагы бир жолу урматтуу элчи мырза, элдин атынан чоң ыраазычылык. Мындан ары дагы эми эгер колдон келсе, сиздер колдосоңуздар, буйруса биздин шаардын ичинде дагы чоң микрорайондорубуз бар. Эгер колдон келсе ушундай спорт мектептерде жардам берсеңиздер жакшы болот деген ойдомун. Биздин шаарга келген инвесторлорго шаардын эшиги дайыма ачык. Биз ушу инвесторлор менен, ички сырткы инвесторлор менен иштегенге шаардын жетекчилиги кызыктар. Чоң рахмат, кут болсун, алдыр тойбосун спорт комплекс. Элге ушул дүйнөгө биздин Кыргызстандын желегин көтөргөн белгилүү спортсмен балдарыбыз чыксын, чемпиондор, олимпиаданын, дүйнөнүн чемпиондору ушу залдан чыккан балдар болсун, кыздарыбыз болсун. Ушу сиздердин мурдун. Чоң рахмат. Анда эмес ушу элчи мырзага кичинекей белегиз бар эле, белекти берип койгонго уруксат этиң. Экинчи этажында биз жаштар үчүн гимнастика боюнча. Анан экинчи этажга керектүү жабдуулар да бар, тренажерлар да болуп, жергиликтүү элге фитнес-центр ачып берейин деген максатыбыз бар. Бул жерде биздин атактуу мындай спорт түрлөрү боюнча чемпиондордун
İran elinin bizim o aябай çok gerekli uaklar verilmeli. Kıska uakta жақсы Алда биринчилерине болуп оюнду баштап берип ушул топту бизге эстеликке автографыңызды калтырып кетсеңиздер биз ушуну эстелик коюп коелу. Келиңиздер. Баштап бериңиз, бул жерден адашчан. Урматтуу волейболисттер, мына Элчи мырза турат, силердин атыңарда мен чоң ыраазычылык айтып атам. Булар куруп берди. Ушундай жакшынакай залды. Мындан ары буну ким пайдаланат? Спортсмендер пайдаланат. Биздин элибиз пайдаланат. Ошон үчүн буга күйүш керек да. Силер ушу тазалыгын дайым көңүл бурушуңар керек. Макулбу? Ана куту менен келип, ботинкалар менен, өтүктөр менен кирип, мына залды коргулбаш керек. Буга бардыңар көз салып турушуңар керек. Макулбу? Ана мына Ош шаарында биз волейболдук команда түзгөнбүз. Эми ошого күчтүү балдар келип, ойноп, кошулуп, быйыл бюджеттен дагы акчасын көбөйтүп атабыз. Мына шаар кеңешинде төрагасы да отурат. Команданы алып чыккыла эми. Ар командага кете бербей, шаардын атынан бир командага келип үйүлгүлө. Акчасын биз баардыгын бюджеттен карап беребиз. Макулбу? Ушул жерде, ушул залда ошол команда дайыма ойноп, силердин залыңар болуш керек. Ана, бисмиллахир рахманир рахим.